Бишкекте талап тоноого шектелген мурда бир нече жолу соттолгон жаран кармалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, белгисиз адам күч колдонуп, Борбор каланын тургунун коркутуп, 20 000 сомдук уюлдук телефонун тартып алган. Окуя ошол жылдын июлунда болгон. Маалым болгондой, белгисиз адам андан кийин телефонду күрөөканага күрөөгө койгон. Жабырлануучу милицияга үстүбүздөгү жылдын ноябрында гана жогоруда көрсөтүлгөн мыйзамсыз аракеттер боюнча чара көрүүнү өтүнүп кайрылган. Бул факты боюнча Бишкек шаарынын Свердлов райондук милициясы тарабынан тоноо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү делген жаран 7 декабрда кармалган. Ал Нарын олбосунун 40 жаштагы тургун экени аныкталды. Алынган маалыматтарга караганда, кармалган жаран кылмыш дүйнөсүнүн идеологиясын карманып, мурда бир нече жолу соттолгон. Анын ичинде оор кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгон. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрликтин ыкчам каттоосунда турары аныкталган. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат.